Өзгөчө абал алынары менен региондордон кайрылган бейтаптардын саны көбөйүүдө. Мындан улам оорукана санитардык көзөмөлдөө пункттарын уюштуруп, атайын кабыл алуу бөлүмдөрүн ачкан. Дарыгерлер кезекте турган жарандардын дене табын текшерип, себепсиз кирүүгө чектөө койгон. Калктын саламаттыгы үчүн оорукананын көпчүлүк бөлүмү толук кандуу ишин баштады. Түштүк аймагындагы жалгыз уникалдуу оорукана болгондуктан Жалал Абад, Баткен областарынан дагы бейтаптар келет. Илдеттен улам Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондорунан эч кандай жолдомосу жок келген бейтаптын саны өскөн. Оорукананын жетекчилиги аймактагы дарыгерлерге жана бейтаптарга убактылуу, себепсиз же жолдомосуз келбөөгө чакырат. Бул аракет калктын саламаттыгы үчүн өтө маанилүү экендигин билдирет. Жолдомо менен жибергиле деп. Жерлерге Кудайга шүгүр дарыгерлер бар, ошолорго кайрылып, эгер өзү жакта жакшы болбой турган болсо, бир оорулуу болсо, жолдомо алып келсе жакшы болот эле. Ошол жактан деле оорулуулар жолдомосу жок эле баягы өзүнүн каалап эле мен дарыгерге көрүнүшүм керек, мен барып келишим керек деп келгендер көп болуп атат. Анан аларды жолдомоң жок экен десе эле наразычылыктарды пайда кылып атат. Ар кандай сөздөрдү айтып, дарыгерлердин адресин, акараттарын айтып атат. Ошон үчүн мен бүткүл эле ошол элге, анан дарыгерлерге, өзүмдүн кесиптештериме да кайрылып кетким келет эле. Ошоларды жолдомо менен жиберсеңер. Оорукананын жугуштуу ооруларды дарылоо бөлүмүнө коронавирусту жугузуп алуу коркунучу менен 125 бейтап алынган. Алардын 70-inde вирус аныкталган. Илдет менен 90 чукул жалпы кызматкер күрөшүп, бүгүн акыркы оорулуу айыгып чыкты. Жугуштуу бөлүм дезинфекциялоого убактылуу жабылды. Мындан улам дарыгерлердин кубанычында чек жок. Коронавирус илдети чыккандан бери бир 120дай жаран жаткырылып, анын арасынан 70 оорулуу табылып, бардыгы бүгүнкү күндө дарыланып жакшы болуп үйлөрүнө чыгып кетти. Акыркы ооруну бүгүн чыгардык. Санитаркасын айтты, сизден чыгып материалын алып коюп, передача алып кеткенде бут алып кетти. Бейтаптардын санитардык көзөмөлдөө пункттарында талаптарга баш ийбеген учурлар көп катталууда. Айрымдары дарыланып жаткан жакынына тамак алып келсе да, кичинекей балдары менен бирге ак халатчандар кандай жагдай болбосун туура түшүнүү менен аяр мамиле жасап, оорунун коркунучу дали бар экенин түшүндүрүп келет. Кээ бир кесе ушул оорудун ушундай маскасы жок келгенине байланыштуу айтып атабыз, маскаңарды тагынгыла, коопсуздук сактагыла деп. Эч кандай элде ушундай жоопкерчилик аз болуп атат да. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Азыркы учурда эми күнүнө бир экстренный бир 15тен бир 20-25 чейинки бейтаптар келип атат. Ушул участковойду чакырып, постоянно участковой туруп атат. Анан охранниктерибиз постоянно ушул жерде. Эми ооруп аткан адам действительно бардыгы нерв болуп келет. Ошол үчүн тополоң жасайт. Бирок ага да туруштук берип, эми иштеп атабыз. Элибиздин ден соолугу үчүн. Клиникада жалпы 311 дарыгер эмгектенет. Элдин саламаттыгы үчүн кандай кырдаал болбосун иштеп, калктын ыраазычылыгына татыды. Оорукана улуттук клиника статусун берүүгө сунуш берген. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ, жаңылыктар. Биз ошол кырдаалга байланыштуу областтык оорукананын ошол кабыл алуу бөлүмү ар дайым ушундай тартипте иштеп жатабыз. Ушул воротонун оозунда ушундай палатканы тигип алып, график менен врачтарды, медсестраларды күзөткө коюп, ушул жерге келген ар бир бейтапты сөзсүз түрдө температурасын өлчөп, алардын анамнезин сурап, кайсыл жактан келип атат, эмне үчүн келип атат, ошолорду бүт карап, ушул жерден сортировка кылып, керектүү жардамдарды берип жөнөтүп атабыз. Эми азыркы учурда ушул кырдаалды көпчүлүк элдин катмары түшүнбөй атат. Кээ бир кесе ушул оорудун ушундай маскасы жок келгенине байланыштуу айтып атабыз, маскаңарды тагынгыла, коопсуздук сактагыла деп. Эч кандай элде ушундай жоопкерчилик аз болуп атат да. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Азыркы учурда эми күнүнө бир экстренный бир 15тен бир 20-25 чейинки бейтаптар келип атат. Ушул участковойду чакырып, постоянно участковойбуз туруп атат. Анан охранниктерибиз постоянно ушул жерде. Эми ооруп аткан адам действительно бардыгы нерв болуп келет. Ошол үчүн тополоң жасайт. Бирок ага да туруштук берип, эми иштеп атабыз элибиздин ден соолугу үчүн. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен ошол кечиктирилис
бөлүмүнүн заведующий Нышанов Бекмат Мусаевич. Биздин Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасында ушул коронавирус илдети чыккандан бери бир 120дай жаран жаткырылып, анын арасынан 70 оорулуу табылып, бардыгы бүгүнкү күндө дарыланып жакшы болуп үйлөрүнө чыгып кетти. Акыркы ооруну бүгүн чыгардык. Эми ошого байланыштуу бизде бөлүмдөр жабылып, баягы элге жууп, калктын арасында дагы көбөйтүп жибербейлик деген максатта бөлүмдөр толук кандуу иштебей аткан. Андан саламаттык сактоо министрлигинин буйругу чыкты. Андан кийин биздин директордун дагы буйругу чыкты. Ошо буйрукка ылайыктуу биз улам бөлүмдөрдү ачып, мындай этап менен ооруларды жаткырып атабыз да, бейтаптарды. Анан эми бейтаптарды жаткыргандан кийин бул биз толугу менен бул илдеттен кутулдук деп айтуу али эрте. Арасында контактныйлар да болуп атат, чет жактардан келгендер болуп атат. Ошон үчүн мындан ары дагы бул оору тарап, элге дагы жугузуп, көбөйүп кетпөө максатында биз ушундай эки жерге контрольно-пропускной пост деп пост коюп койдук. Мына ал жердегилер болсо бул биздин дартаныктоо бөлүмүнө келген оорулуулар бул жерге жолдомо менен келишет. Ошол жергиликтүү дарыгерлер жолдомо жазып берет. Жолдомонун негизинде келип ушул жактан кайрылышат. Бул жерге кайрылганда биз мына жакта дене табы көтөрүлгөндөр үчүн өзүнчө кире турган жай жасап койдук. Дене табы жоктор экинчи этаждагы поликлиниканын экинчи этажына киришет. Андан бул жерде көбүнчө ушул баягы ооз көңдөй аркылуу, шилекей аркылуу чүчкүргөндө, жөтөлгөндө жукканын эске алып, биз кулак мурун тамак оорулуу карай турган адисти, өпкө ооруларын карай турган адисти, анан кийин мына бет жак хирургиясы ооз көңдөйүн карай турган адистерди дагы бул мына дене табы көтөрүлө турган жерге өзүнчө соорок, дене табы нормалдуу болгон оорулар үчүн өзүнчө эки жерге биз ушундай кабыл алууну уюштуруп койдук. Андан сырткары эми биздин мына чоң дарбаза бар, ооруканага кире бериш жеринде. Ал жерге баягы курч оорулуунун түрлөрү менен келгендер болот. Ошол жерде дагы контрольно-пропускной пост уюштурулган, чатыры тигилип турат. Ал жерден дене табын көрүп, кимге кандай жардам көрсөтүлгөн болсо, ошол жерден сортировкалап дарыгерлерге жөнөтүп турулат да. Ал жердеги пост бизде сутка боюнча иштейт. Мына жердегилер саат 4-кө чейин иштейт. Эртең мененки 8-ден түшкү 4-кө чейин иштешет. Анан эми азыр биздин элге деле кайрылып кетет элем. Ошо министрликтин приказында деле, буйругунда деле жазылып турат. Жолдомо менен жибергиле деп. Жерлерге Кудайга шүгүр дарыгерлер бар. Ошолорго кайрылып, эгер өзү жакта жакшы болбой турган болсо, бир оорулуу болсо, жолдомо алып келсе жакшы болот эле. Анткени бизде мына эпидемиологический жактан кооптуу деп кийин райондорго Ноокат, Өзгөн, Кара Суу, Сузак райондору кирет да. Ошол жактан деле оорулуулар жолдомосу жок эле баягы өзүнүн каалап эле мен дарыгерге көрүнүшүм керек, мен барып келишим керек деп келгендер көп болуп атат. Анан аларды жолдомоң жок экен десе эле наразычылыктарды пайда кылып атат. Ар кандай сөздөрдү айтып, дарыгерлердин адресин, акараттарын айтып атат. Ошон үчүн мен бүткүл эле ушул элге, анан дарыгерлерге, өзүмдүн кесиптештериме да кайрылып кетким келет эле. Ушуларды жолдомо менен жиберсеңер. Бул мына кырдаал бир туруктуу болгучакты ушул илдеттен баарыбыз чогуубуз менен күрөшүп сактанып турсак жакшы болот эле. Анан кайсы бөлүмдөр кирди ишкечи? Ошо бөлүмдөргө барсак, тарсак болобу? Анан күнүнө канча бейтап кабыл алууда болжолдуу? Эми мына биздин кабыл алуу дартаныктоо бөлүмүндө 200дөн 250дөн оорулууну кабыл алып атабыз. Андан сырткары бир 10-15 баягы курч ооруу менен келгендерди жаткырылып атабыз. Азыр бөлүмдөрдүн бардыгы эле ишке кирген, бирок толук кандуу иштей элек. Кээ бирөөнүндө 10 оорулуу жатат, кээ бирөөнүндө 5 жатат, кээ бирөөнүндө 7 жатат. Ар кандай барып көрсөңөр болот.